Жалал Абад облусунун Ак Сый районуна караштуу Жаңы Жол айылындагы Жоробек Мамытбеков атындагы орто мектептин окуучу кыздары массалык мушташ уюштурушту. Бул тууралуу күбөлөр маалымдашты. Алардын айтымына караганда мушташып жаткандар жогорку класстын окуучулары. Мен мынчалык ооз калгыс сөздөр менен сөгүнгөн кыздарды көргөн эмесмин. Алар биздин кийинки муңга тарбия берүүчү адамдар да. Мектеп директору, айыл өкмөт башчысы кайсы жакты карап отурат, деди окурман. Башкы прокуратура Бишкектин чок ортосундагы Антошка ашканасындагы жарылуу боюнча маалымат таратты. Ага караганда ашканада газ жабдуулары коопсуздук эрежелерин бузуу менен колдонулуп келген. Ошондой эле тест сатым жайларында газ баллондорун колдонууга жол берилбей турганы белгиленген. Бишкек прокуратурасы жарылууга байланыштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын кызматкерлерине карата иштик кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. 8 ноябрда Бишкекте Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишиндеги Антошка тест сатым ашканасында жарылуу болуп, бир адам ошол жерде мерт болгон, 14 киши ар кандай деңгээлде жараат алган. Мындан сырткары текшерүүдө Мамекатех инспекциянын Бишкектеги башкармалыгы өз убагында аталган жайдагы өрт коопсуздук эрежелеринин бузулушун алдын албаганы белгилүү болгон. Ошондой эле Антошка муниципалдык аймактагы ижарага алынган жерде жайгашканы жана 2015-жылы мэрия өз алдынча аймакты чоңойтуп алуу фактысын каттоого алып, чара көрбөгөнү аныкталган. Текшерүүнүн материалдары бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки өндүрүш иштерин жүргүзүш үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жөнөтүлдү.